Саламатсыздарбы? Сизге суроо. Балаңызды кандай максат менен тарбиялайсыз? Жооп берип көрсөңүз. Балким азыр эми балам ыймандуу болсун, келечекте мени эч нерседен кем каршы кылбай баксын, же болбосо балам менин туягым, менин тукумумду улантсын, ошон үчүн тарбиялайм. Же балдарымды эч нерседен кем кылбай, жалаң алдыда жүрүшүн каалайм деген сыяктуу ар кандай ой максаттарды билдиришибиз мүмкүн. Санай берсек болбойт. Бирок балдарды тарбиялообуздун эң негизги максаты эмне болушу керек? Бардыгын бириктирип келгенде биздин тарбиялоонун максаты балдарды өз алдынчалыкка үйрөтүү. Бул демек балабыз биз жок болуп кетсек, Кудай анын бетин ары кылсын, бирок биз жок болуп калсак, балдарыбыз өз алдынча өмүр сүрүп кете алабы? Же болбосо биз жок болбосок деле биздин канатыбыздын алдынан учуп кеткенде, үй бүлөбүздөн учуруп жибергенде, ал кайрадан бизди карап отурбай, улам бизге келип бизди кошо кыжаалат кылбай, өз алдынча болуп кеткенге даярбы? Ал эмнеден башталат? Мисалы, бүгүнкү күндө кичинекей кызыңыз ушунчалык аракет кылып идиш жууп атат дейли. Сиз карап туруп чыдабай кеттиңиз да, ап келчи, өзүм эле жуй коеюн. Же болбосо кичинекей эркек балаңыз аракет кылып өзүнүн байпагын чалап ала кирин эзе жууп атса, ап келчи, ким ошентип жуусун, мен жууй калам дей берсек, демек эмне кылабыз? Биз билинбей эле акырындык менен белеңге тап балдарды чоңойтобуз. Же болбосо кийин өзүбүздүн мойнубузга минген балдарды чоңойтобуз. Ошондуктан келиңиз, өз алдынчалыкка тарбиялоо кичинекей нерседен башталарын эске алып, бүгүнкү күндө алар жүйдөп атабы, туура эмес кылып атабы, мунун бардыгын артка жылдырып коюп, тескерисинче шыктандырып, мактап, улам балдарыбызга сөздөрүбүз менен дем күч берсек, ал сөзсүз түрдө биздин канатыбыздан алдынан учуп кеткичекти өз алдынчалыкка үйрөнүп калат, анан биз жүрөгүбүз тынч, санабыз өз ордунда болот, акырындык менен учуруп жиберебиз. Сизге ата энелик акылмандуулук.